Духулу финнар. Тозокко кирүү бар ошол инсанга. Зына кылгандыгы үчүн тозокко кирүү бар деди. Тозок десе биз элестетпейли туугандар. Бул тозоктун мындай жөнөкөй нерсе деп элестетпейли. Китептерде келтирет. Тозоктогу азаптардын эң жеңилиdir. Эң жеңили. İnsanға оттон болгон галош кийгизип коет бутуна дейт. Оттон болгон бут кийим кийгизет экен. Ошол оттун табынын ысыктыгынан башындагы мээси чай кайнаганда кайнап турат, барактап дейт. Тозок азабынын эң жеңили бу. Тозок азабынын эң жеңили оттон болгон галош кийгизет. Ошол галоштун ысыктыгынан адамдын мээси чай кайнагандай барактап кайнап турат. Ал адам ойлойт экен, тозоктогу эң катуу азап мени көрсө керек депчи. Бирок эң жеңил ошолук болот. Наузу билlah, Кудай сактасын. Аллах Таала ар бирибизди мына ошол тозок азабынан сактасын. 1 минуттагы, 1 секундтагы тозокту көргөзгөн эмес болсун. Көргөзбөгөн болсун. Эми зына кылган инсандарга деди бул хадисте. Ошол тозокко кирүү бар деди. Ошол тозок азабы бар деди, наузу билlah. Ошон үчүн туугандар, эгер буга чейин кандайдыр бир адашып барган болсок, тобо кылайлы, мындан кийин ал жолго барбайлы. Ал жолго баспайлы.